Бул жайда өлкөнүн түштүк аймагындагы аба ырайы текшерилип турат. Ар 2 саатта жаңыланган маалымат берилет. Гидрометеорологдор акыркы жумадагы жаан-чачын болжолдонгон нормадан да жогору болду дешет. Өлкө аймагында мындай аба ырайы дагы 2-3 күнгө созулушу күтүлөт. Осадка в этом месяце вот у нас с 1 по... Бул айдын ушул 10 числосуна чейин жаан нормадан да жогору жаады. Аба ырайынын температурасы бийик көрсөткүчтө болуп 28 градусту түздү. Учурда 24 градус. Аба ырайы мындан ары жаанчыл болбойт. Аба ырайынын температурасы 33 градусту түзүшү мүмкүн. Время до 24 градусов тепла идет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги табият кырсыгынан келтирилген чыгымдар такталып жаткандыгын айтышууда. Жалал Абад облусунда жер көчкү түшүү менен кошо сел жүрсө, Баткенде катуу шамалдан 300дөн ашык турак жайдын чатырын учуруп кеткен. Азыркы учурда жеринде жаранды коргонуу комиссиялар тактоо иликтөө иштерин жүргүзүп жатышат. Келтирилген материал чыгымдар такталууда. Белгилей кетүүчү жагдай. Өзгөчө кырдаалдар ушул мезгилге чейинки жүргүзүлгөн алдын алуу жумуштарынын натыйжасында чоң өзгөчө кырдаалдардын чоң материалдык чыгымдарын ала алдык деп айтсак болот да. Ал эми шамал боюнча болсо айта турган болсок, бул көпчүлүк жерде имараттардын курулуш нормаларын сактабай курулгандыгынан уламдагы шамалдан жабыркайт да. Аны азыр жаранды коргонуу комиссиялары иштеп жатат. Ошонун жыйынтыгы менен да кошумча маалымат беребиз. Ош шаарын таза суу менен камсыз кылууда аба ырайы менен тыгыз байланышкан. Экинчи борбор ачык аймактан суу алгандыктан жаан катуу жааган учурда суу ылайланып, калаага суу берүү токтотулат. Суу ылай келсе, биздин шаарыбызда ушундай суу болбой калат. Эми азыр Азияский банк развития боюнча проект жүрүп атат. Бирок эми шаарыбызга ал деле жетишсиз. Шаарыбызга мисалы үчүн биз азыр 3 метр куб секунда суу алабыз шаарыбызга. Бирок булардын айтышы боюнча 0,8-1 метр секунда суу, таза суу чыгат деген ойлор бар. Чын ошо Куда калып ишке ашса, ошондон шаарыбызда баардык жерде суу болбойт. Биринчи этажда да суу болушу мүмкүн. 3-төн 1 деген сөз да бул. Катуу жааган жаандын кесепетинен Жалал Абаддын Базар Коргон районунда сел жүрүп, 50 турак жайды каптап, 2 үй жараксыз абалга кептелди. Ал эми Талас облусунда болсо 30 үйгө суу кирген. Мындан сырткары бир катар айдоо аянттарында сел жууп, жаңа айдалган эгиндерге зыянын тийгизген. Гидрометеорология адистеринин белгилөөсүндө мындай аба ырайы да 16 майга чейин уланышы мүмкүн. Андыктан тоо этектеринде жана тоолуу райондордо сел жүрүү коркунучу бар. Андыктан өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды этият болууга эскертет. Табият кырсыгы коңшу мамлекеттерди да түйшүккө салууда. Кытайда катуу нөшөрдөн сел жүрүп, 66 адамдын өмүрүн алса, дагы 10 адам дайынсыз жоголгон. Жалпысы болуп, Кытайда селден 5 миллион адам жабыр тартууда. Коңшу Тажикстанда болсо, катуу нөшөрдөн сел жүрүп, айдоо аянттарын жууп кеткендиги кабарланууда. Марат Акымбек уулу, Замирбек Тойчубаев, 7 канал, Ош шаары.